Да, урматтуу кыргызстандыктар, мен атым Илимбек, фамилиям Исраилов. Мен эч бир саясий күчтө эмесмин, толук кандуу Кыргызстандын жаранымын. 12 жыл мекениме келбей, Россияда жүрдүм. Бирөөнүн карын күрөп, бирөөнүн немесин кылып, туалетін тазалап, миграцияда жүрдүм. 12 жыл Кыргызстанга келбей. Ошол жерде келбегенде кыргызстандык патриоттук сезим пайда болот экен. Азыр келип эми наркы беркиге аралашып барын көрүп атам. Бул азыркы болуп аткан нерселер бул элдин атынан кылып атышат. Элдин атынан кылып атышат. Биз ондай кыргыздарга жол бербешибиз керек, кыргыз элим. Биз эч кимге жол бербешибиз керек. Мындай ар кандай 100 адамды чогултуп алып, 4 видео чыгарып алып, ар кандай бир адамдын кадыр баркына ким болбосун. Азыркы чындыгында эле Кыргыз Республикасынын коррупцияга шектелип отургандарга андайга жол бербешибиз керек биз. Алар кылмышкер болсо дагы Кыргызстандын жараны. Мисалы, эски президент, эски немелер. Эгерде ошондой болмосо, давайте биз баарыбыз, мисалы, 4 YouTube каналга чыгарып туруп видеолорду. Мисалы, сенин же сиздин атыңызга шек келди деп силерди камай берели. Бизде мыйзамдуулук, биз укуктук өлкөдө жашайбыз, урматтуу туугандар. Бул жерде колунан кармап алган жерим жок, Бирок мен дагы интернетте көп 12 саат отургандыктан буну үчүнчү күчтөр ар нерсе кылып атышат. Кыргыз элин мына калпакты кийип алышып, туугандар. Кыргыз элине болбошубуз керек. Биз мындай өзүбүзгө бек турушубуз керек. Ар ким жаран өзү үчүн маалыматты тактап коюшу керек. Биз укуктук өлкөдө кагаз менен гана иштер жүрүшү керек. Мен ошону айтайын дегенмин. Мени өткөндө камчы көтөрүп бардың. Биздин камчыбызды булар оружие деп атышат. Кандай бул камчы оружие экен? Мен камчыны өзүмүн жолдон да алганмын. Ал жака музейге эч кандай тиешели жок. Бирөөнү чабайын деп барган эмесмин. Мени 40 жыл деди. Мына Завирбек, мен 40 жылдын мүчө эмесмин, а? Туура мүчө эмес. Мүчө эмес, официально Завирбек айтат. Мен Кыргызстандын толук кандуу жаранымын. Толук кандуу. Мына ошого мыйзамсыздык, бир гана саясий күчтөрдүн аты менен элдин атынан сүргөнгө мен Илимбек Исраилов жол бербейм мен. Ошого мына калпагыбызды бийик көтөрүп, өзүнүн намысыбызга бек турайлы. Гейлер, лесбиянкалар биздин өлкөдө болбошу керек. Бир маселе мындайда